بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ثم ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Murdar kiteyi sulantavuz al-wabil sayyib berekeli jamgır. Andıktan pende oşul 3 eşikti oşondon etiyat boş gerek. Nadandıktan, şahavattan, andan keyin açuluktan deydi. Demek pende 3 nesse menen alsız bolot eкен. Nadan bolso, bilbese dindi. Şahavat ötö azырыктарга берилип кеткен болсо, кумар оюн, айтор туура эмес жолдорго түшүп кеткен болсо, андайын тез ачууланса, азыр биздин жолдордо машина айдабай эле койгон жакшы экен. Кичине бирден болсо эле ачууланган адамдар көрөсүң. Жериңе кирип келгенден баштап эле ачууланган адамдар көрөсүң. Тур сен бияка, чык сен тияка, а башка бир мамлекеттерге сапар тартсаң, ал жердеги кызматкерлер жылмайып жакшынакай түшүндүрүп берет. Мынакей ачуулангандык көп жакшылыктардын оозуна бөгөт коет. Шайтан ошол аркылуу адамдарга өзүнүн күчүн сарптайт. Эгерде ачуулансак көп, азырыктарга азырылсак, андан кийин надан болсок, шайтанды ойлой берсеңиздер болот, ошол пенденин үстүнөн үстөмдүк кылды деп. Күч алды, бийик болду. Мисалы, эгерде пенде ушундай мыкты болсо ибадатында, ал надан эмес болсо, шахаватка жакын болбосо, ачууланбаса, Аллах Тааланын коргоосунда болот. Албетте ошол нерселердин үстүндө жүрөт пенде. Ошол нерселердин үстүндө өмүр бою сыноодо жүрөт. Анткени биздин атабыз Адам алейхиссалам пенделердин мыктысы, эң акылдуусу болгон. وما هذا فلم يزل به عدو الله حتى أوقعه فيما أوقعه فيه. Бирок ошого карабастан Аллахтын душманы иблис өзүнүн ишин тымызым кыла берди. Андан кийин Адам алейхиссалам катага жол берди. Эми Адам атабыз эң акылдуу катага жол берип жатса, жөнөкөй бизде инсандар, иблис, шайтан, жанан тоо кантип азыркпады? А болбосо Адам алейхиссаламдын акылы көл болсо дейт. А биздин акылыбыз анын жанында кичинекей бир тамчы. Ошол көлдүн тамчысы. Ошол океандын тамчысы. Ошол үчүн мен өтө акылдуумун. Мага эч ким жол албайт, иблис азырга албайт деп акылына таяна берсе, акылга таянгандарды иблис жөн эле көтөрүп чыгат. Ошол үчүн Аллахтын аяттарына келгенде акылга салбайлык. Аллах эмне деп айтты? Толук иман келтирелик. Аллах асманга көтөрүлдүм деди. Аллах көтөрүлдү деп иман келтирелик. Бирок адамдай ол көтөрүлбөйт. Лейсе кемислиги шей ва хува самиул басир. Ага эч бир нерсе окшош эмес. Ал угуучу, көрүүчү. Демек, Аллахка бир сыпатты таандык кылгандан мурда биз нафи кылабыз. Эч нерсе окшош эмес дейбиз. Аллахка эч нерсе окшош эмес. Аллахтын колу бар. Аллахка эч нерсе окшош эмес. Аллахтын жүзү бар. Аллах көтөрүлгөн. Аллах өзүнүн аршынын үстүндө. Мына бул аяттар, канча деген аяттар, канча деген хадистер бар. Акылга таянсак, иблис бизди жөн эле алып жүрөт. Ошол үчүн келиңиздер, Аллах Таалага кандай аятта Аллах кандай десе,
Аллах ошону ыйман келтирелик. Бирок Аллахтын душманы иблис момундарды, мусулмандарды өтө катуу азгырат. Өзүнүн азырык жолдорун, түрүн колдонот. Эптеп аларды ошол жерге түшүрүш керек. Күнөөгө батырыш керек. Анан күнөөгө баткандан кийин пенде иблис ойлойт экен. Оядунну аннаху ла ястакбал. Бүттү, бул адам өлдү. Аллах Тааланын алдында бул өтүп кетти. Бунун мындай адамды Аллах кечирбейт. Аллах Таалага жүз буруп кайра кайрылбайт. Күнөөсүнө батып кетти, малынып кетти дейт. Мына ошол кылган күнөөсү аны жоготту деп ойлойт экен иблис. Бирок Аллах Тааланын фазилети, Аллах Тааланын мээрими, Аллахтын кечирими ошол пендени куткарат экен. Ошол күнөөнүн артында чоң бир кечирим жатканын бир гана Аллах билет. Ошол үчүн биз кандай гана күнөөгө түшүп калбасак, кандай гана күнөө жазабайлык, туугандар, үмүтүңүздөрдү үзбөгүлө. Аллах субхана ва тааля бардык күнөөңүздөрдү кечирет. Аллахка таянып кайра бекем болуш керек. Андыктан فإذا أراد الله بعبده خيرا فتح له بابا من أبواب التوبة. Аллах пендесине жакшылык карай турган болсо, жакшылыкты каалаган болсо, Аллах Таала тоба эшиктерин ачат дейт. Ал тоба кылат, өзүн өзү жемелейт. Аллахтын алдында өзүнүн деңгээлин сындырат. Байкуш болот, ылдый болот, кедей болот. Ошентип Аллахтан ал жардам сурайт. Дайыма ошол күнөөсүн эстеген сайын адам баласы даваму тадарру, Аллахтын алдында байкуш болуп кечирим сурай берет дейт кешке. Дуа, Аллахка дуа кылат. Ат-такарруб илейхи, Аллахка ушунчалык жакынданат. Кечир мени, шундай пендең болдум, шундай күнөө кылып койдум деп. Анан кийин болушунча жакшылыктарын жасайт дейт. Андыктан тетигил жамандыгы Аллахтын рахматы келишине себепкер болду дейт. Андыктан бир кылган күнөөсү миң кылган жакшылык сооп иштерине себепкер болуп калды кайра. Хатта якулу адуллах, иблис, шайтан жана анын жиндерден болгон, инсандардан болгон тобу душмандары айтат экен. Я лейтани тарактуху улам уқи'уху. Айттың-ай, бул адамды күнөө кылдырбай эле койсом болмок экен. Ошол күнөөгө батырбай эле койсом болмок экен. Ошол пенде ошол күнөөнү кылды дагы, ушунчалык тоба кылып ибадат кылды. Бул адамды Аллах кечирип койду дагы, өтө көп жакшылык берип койду. Айттың-ай, бул адамды күнөөгө түртпөй эле койсом болмок экен. Жөн эле жүрө берсем болмок экен деп иблис тиштенип калат экен. Мурдакы таква адамдардын айткан сөзү дейт. Пенде ушундай бир күнөө кылат дейт. Ошол күнөөсү себептүү бейишке кирет дейт. А бир пенде жакшы иш кылат дейт. Сооп иш кылат. Ошо сооп иш кылган иши себептүү тозокко түшөт дейт. Алымдардын сөзү. Анан кийин сурашкан экен. Калу кейфа хада. Бул кантип болсун? Бир пенде күнөө кылып эле бейишке кирип атса, а бир пенде сооп иш кылып тозокко түшүп атса дегенде алымдар айткан экен. Бул адам күнөө ишти кылгандан кийин Аллахтан корккону күчөт дейт. Аллахка жалбырап, ибадат кылып, дуа кылып, кечирим сурат дейт. Дайыма ыйлап, дуа кылат эле ошол кылган күнөөсү үчүн. Өзүн кыжалат болуп, Кудайдын алдында жаман сезет эле дейт. Ошентип отуруп, Аллах Тааладан уялат эле дейт бул адам. Ага иман кире баштайт, уят.
мустахиян мин раббихи таала. Аллахтың алдында башын ушунчалык ылдый чүрүп, өзүн күнөөкөр сезип, жалбырап чыныгы моюн сунган пенденин кейпин кийди дейт. Жүрөгү сынган, жүрөгү ушунчалык жаракат алган. Мына ошол кылган күнөө дейт. Кайра пенде бактылуу болушуна себепкер болду дейт. Пенде кийин бейишке кирип, анын кубанычы ага кубанычына бөлөнгөнгө себепкер болду. Демек, терең түшүнсөк дейт. Хатта якуна залика зан анфа лаху мин таатин катира. Терең түшүнсөк дейт. Бул кылган бир күнөөсү дейт. Мен кылган жакшы иштерден дагы пайдалуу болду дейт. Анткени ошо бир күнөөнүн айынан канча бир жакшы иштер кылып тобо кылып, ал тобо эшигин ага ачылды дейт. Демек, мынаки күнөө себептүү ал бейишке кирди дейт. Эми зекети себептүү, орозосу себептүү бул адам тозокко түшөт деген кандай? Анткени адам дейт, бир пенде ошол иштерди кылып дейт. Намаз окуп атат, илим алып атат, шарият иштерин жасап атат, жетим жесирлерге акча бөлүп берип, аларды камсыз кылып жатат. Элдерге өзүнүн кызматын теелеп, дем салып, элдерге жакшы кызмат кылып берип жатат. Бирок ошол кылган жакшылыктарын Аллахка милдет кыла баштады дейт. Ятакаббар биха. Ошол кылган жакшылыктар менен өзүн текебер болуп, өзүн чоң сезе баштады. Яра нафсаху. Өзүн ушунчалык карап калды дейт. Жана айтты дейт. Фаалту. Мен кылам, мен билем, мен укмушмун, менден башка дем салуучу молдо жок. Менден башка бирөө да жакшы кыйын дем сала албайт. Менден башка бирөө да жакшы иш кыла албайт. Мен кыйынмын деп өзүн деңгээлин көтөрүп алды дейт. А болбосо дем салуу бул бейиштин иши. Садака берүү бул бейиштин иши. Жардам бул мусулмандын. Орозо кармаган бул бейиштин иши. Намаз окуган бул бейиштин иши. Мендей имам жок. Мендей карыке жок. Мендей алым жок. Мен укмушмун дегендер көбөйүп кетти. Мына ошондой пенделер дейт. Ошончалык текеберчилиги менен өзүн ушунчалык жакшы көрүп калып, өзүн өдө көргөнү менен дейт. Ошол кылган иши себептүү тозокко түшөт дейт. А болбосо кылган иштерин карасаңар, садака берип атат. Укмуш иштер жасап, ооз ачтырып жатат. Элге жаран берип жатат. Дем салып берип атат. Канча адамдар жинден арылып, сакайганга себепкер болуп атат. Канча адамдарга динди үйрөтүп, алым болуп, канча адамдар туура жолду көргөзүп, үйрөтүп жатат. Канча адамдарга даватчы болуп, элди туура эмес жолдон туура жолго буруп жатат. Бирок ошол менен ал мен деп өзүн өдө көрүп кеткенден кийин Аллах Таала анын жүрөгүн өзгөрүп, текеберчилик орногондон кийин Аллах аны ошол кылган иштер аркылуу тозокко жүрөт. Анткени пайгамбар бир хадисинде кимдин жүрөгүндө текеберчилик болсо, ал бейишке кирбейт дейт. Биз кылып жаткан иштер туугандар, бул даваттар, намаз, орозо болобу, дем салабызбы, дегиле кандай гана хайыр иштерди кылабызбы? Мунун бардыгы өзүбүздү өйдө көрүш үчүн эмес да. Анын бардыгы Аллахтын алдында ылдый болуш үчүн. Ошолор бар кылган сайын адам ушунчалык Аллахтын алдында кичибейил болуш керек экен. Мен дагы жакшы жасабадым. Мен дагы мындан да жакшыраак кылбадым деп кыжалат болуш керек экен. Мына бул адамдын жүрөгүндө иманы туура орногон дейт. Бул адам эгерде капысынан бир күнөө кылбаса, бул андан дагы күчтүү ибадат кылат. А тигиндей адамдар жакшы иштерди кылса дагы Кудай үчүн кылатканын унутат дагы өзүн үчүн кылатканын
сырткы абалына чыгарып коет. Эми жаман ишти кылганын алар өтө жакшырып коет. Жаман иш кылган сайын эмне болуп тур, эчтеке болбойт. Кудай менин тетик иштерим үчүн кечирет да деп, ал иштерине да тобо алгандагы кечиктирип калтырып коюшу мүмкүн. Келиңиздер, биз өзүбүздү өзгөртөлүк. Бирок Аллах Таала ушундай текебер болуп кетсе дагы, Аллахтын бир жакшылыгы, фаида арадаллаху таала би хадал мискин. Аллах бул бечарага жакшылык кааласа дейт. Текебер болуп кеткен. Аллах ушундай бир сыноо берип коет дейт. Мен деп аткан адамды бир оорутуп коюшу мүмкүн. Мен деп аткан адамды колунан неаматтарын барын жууп коюшу мүмкүн. Эмне максатта? Ипталаху би амрин яксуру бихи. Аны сындырыш үчүн дейт текеберчилик. Анын мойнун Аллахтын алдында ийиш үчүн, анын нафсысын Аллахтын алдында кечиретиш үчүн Аллах бир сыноо берет дейт. Ошону сыноо берип туруп, ал адам тобо кылып калса, Аллах Таала кайра ошондой пенде болуп кетсе дагы, Аллахтын ага кылган жакшылыгын карагылчы. Аллах дагы бир сыноо берип туруп өзгөртүп коет. Анда адамдар көрбөдүкпү? Мен деген чоң жерде иштеп, мен кыйынмын, мен жок эчтеке иш бүтпөйт деп, кийин шүмүрөйүп калды го. Шүмүрөйгөндөн кийин, капастан чыккандан кийин дуа кылып намаз окуп калган адамдарды көрдүк. Неге? Анткени Аллах Таала көргөзүп койду. Ким мутакаббир? Анта ау ана. Сенсиңби текебер? Же менми? Аллах мутакаббир. Биз эч качан текебер боло албайбыз. Анткени биз ушундай инсанбыз. Адам алсыз жаралган дейт Аллах Таала. Андыктан келиңиздер, Аллах Таала бизге берекесин берсин. Эмкиде биз сабактарды улантабыз. Эгерде Аллах ага жакшылык каалабаса, анда аны өзүнүн текеберчилигине салып коет дагы, ошентип ал жоголот дейт. Эң сабакта бул сабакта улантабыз. Аман эсен, сак саламат болуңуздар. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух.